Бүгүн өлкө боюнча жеңиш майрамы белгиленүүдө. Тарыхый маалыматтарга таянсак, улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 363 миңден ашуун адам аттанып, анын ичинен 100 миңге жакыны кайтпай калган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Şahtanam geldiğine baladayım. Kırgızım Kırgız yerim Kırgızistan. Canıma darı akçalar ağayım. Там Суглянка, Молдаванка, Сабира, Виноград. Как краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою, зорьки летние встречать. Расходы доплыть. Аябай ушу күн деген эң жаркыраган жакшы күн да. Эме дейм, мен деле атамдын жолун жолдоп, Оган согушуна барып келдим. Кудай буйрса аман эсен келдим мына. Мен аталарым да эскерип келген бүгүн. Ушу барыңарга ден соолук, аман эсен, ачык асман, согуш болбосун буланы. Ушул Боронбай көчөсүнөн Пушкин тарабынан ушул паркка чейин ушул баатыр аталардын аллеясын куралы деп пландап жатабыз. Буюрса Снова весь фронт раскален от огня. Лупят зенитки 3 ночи, 3 дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом
Бүгүнкү учурда ардагерлердин катары суюлуп, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 20 апрелге карата маалыматы боюнча өлкөдө болгону 24 ардагер калды. Түп районунда бул майрам салттуу түрдө Жеңиш сейилбагында өтүп, согуш каармандарына таазим кылуу менен коштолууда. Аяна Жайыкбекова, Керим Мамбеталиев, Түп пресс, Түп айылы.